Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, окуган намаздарыбызды, тарави намаздарыбызды, кылган кайрымдуулук, оозачарлык, фитр садака, зекеттерибиздин баардыгын Алла Таалам кабыл кылсын. Жараткан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын Аллахым жазган болсун. Агайын мусулман бир туугандар, мына Рамазан айдагы аяктап баратат, колубуздан чыгып баратат. Ар бир минутасын кадырлайлы, баалайлы. Ар бир убакытта Алла Тааланын тарабынан эбегейсиз соопторго ээ болсок болот. Ар бир минуталарда. Ошондуктан биз бу Рамазан айындагы мүмкүн болушунча ибадатта, тазаланууда, ынтымакта, ахиретке даярданууда өткөргөнгө аракет кылайлы. Көбүрөөк дуа, көбүрөөк зикир. Я Алла, Алла менен сүйлөшүүнү күчөйтөлү. Мамилебизди бекемдейли, байланышыбызды бекемдейли. Ар бир нематка я Алла ушуга шүгүр деп жана Алла Тааладан жүрөгүбүз дайыма кайрылып турсун. Алла жакшылыктардын эшигин ача көр. Алла жакшылыктардын эшигин ача көр. Жакшылыктарды кылганга күч-кубат бер, я Алла. Мүмкүнчүлүк бер, тоофик бер деп жамандардын эшиги менен жапкын, шайтандын азгыруусун узак кылгын, нафстин азгыруусун узак кылгын, васвасаларынан деп дуа кылып турайлы туугандар. Алла субханаху ва таала пайгамбарларды дүйнөгө жиберген үммөткө мээнет кылып туура жолду көрсөтүү үчүн. Кур'ани Карим Алла Тааланын ыйык, улуу, акыркы китеби. Кур'ани Каримде Алла Таала пайгамбарлардын окуяларын айтат. Эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүн бекемдөө, ал аркылуу бардык үммөттүн жүрөгүн бекемдөө. Бул дүйнө Аллага сыйынган, бул аламдын кожоюнда баш ийген адамдардын акыбети сөзсүз ийгилик, бактылуулук менен коштойт. Ал эми Алла Таалага баш ийбеген, пайгамбарлардын артынан ээрчибегендердин акыбети кандай гана дүйнөлүк мансапка жетпесин, байлык бийлигине жетпесин, баары бир кордук менен, бактысыздык менен, өкүнүч менен, азап менен бүтөөрүн Кур'ани Каримде, ыйык китебинде Алла Таала ар пайгамбарлардын ар жерде учурунда эскертүүлөрдү берген. Бул эскертүүлөр кимге? Бизге. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтү үлгү алсын, ушуну окуп сабак алсын депчи. Ошолордун бири мынакей Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам менен Фираундун кармашуусу, айтышуусу, Фираунга болгон Муса пайгамбарлык мээримдүүлүк, аларга дааваты, Алла Тааланын тарабынан берилген мужизаларды көрсөтүү. Ошондо да такыр болбой, мынакей өлтүрүүгө аракет кылып, эми жараткан Алла Таала худжатын толук кылгандан кийин чечими чыгып жакындап калды окшойт. Фираунду бардык аскерлери менен, бардык ошо тоң моюндарды кошо бир азаптай турган жана Алла Таалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга үлгү катары кылып коеюн деп мына Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала айтып берип атат. Муса алейхиссаламды кандай куткарганын, Бани Исраилдин баарын кандай куткарганын, Алла Тааланын кудурети, аса таяктын мужизасы кандай экенин көрсөтүп мынакей Алла субханаху ва таала берип атат. Кандай болбосо Муса алейхиссалам дуа кылды, акыры чыдай албай, я Алла, булардын Фираундун булардын мал мүлкүн баардыгын ташка айландыргын, булардын баардыгын жок кылгын, жүрөктөрүнө мөр баскын, буларга жүрөгүнө ыйман кирбейт окшойт деп дуалары кабыл болду. Алла Таалам айтты, эми өзүңөр бекем болгула, анан кийин алардын нафсы каалооңардын аркасынан ээрчибегиле, акыйкатты билбеген коомдун аркасынан ээрчибеги бекем тургула, канча коркута берсин, биз көрүп турабыз деп. Жараткан Алла субханаху ва таала буйрук берип атат Муса алейхиссаламга, сен даярдыгыңды көр. Эми Бани Исраилди Фираун кой бергидей эмес. Ким эле кой берип койсун? Эч кимдин өзүнүн бийлигинен мындай кол узаткысы келбейт экен. Бирок Муса алейхиссаламга эми болбогондуктан Бани Исраилге даярдык көрсөт. Үйлөрүндө намаз окусун, Алла Тааладан жардам сурасын,
сабырдуулук менен даяр болуп турсун. Качан кабар келгенде акырын чыгып кетебиз депчи. Кайсы жерге? Мисирден Шам мамлекетке сапарга тартуу. Өтө ата бабалардын жайына, мукаддас жайга, улуу жайга, ошол жака алып кетүү максатында даярдык көрө баштады. Кийин болгондо дагы Бани Исраил Кыптилерден, Фираунийлерден, алардан өзү мындай жасалгаларды бир майрамга, айтка чыга турган күндү белгилеп туруп, алардан ушундай иаратан деп коет. Мындайча айтканда акысын берип алып турабыз го, мындай бир арендагачы. Вот ошондой ижарага алып турабыз. Ошондого иара отурумдук пайдаланганга алып турду. Акысын бербей эле, арият деп коет буну. Эгерде акысын берип алып турсак, бул ижара болот да шариаттачы. Анан акысын бербей эле берип турсаң, иара деп коет. Буну де мисалы уйду бердим, мейли сүтүн саап иче бериңиз. Бирок мага акысы кереги жок, сүтүн саап пайдалана бериңиз, бирок качан уйду бересиз. Бул иара. Эгерде акча берип отурган болсоңуз, анда бул ижара болуп калат да. Ошентип Бани Исраил бул иара ошол алардан жасалгаларды, алтын күмүштөн жасалгаларды ошолорду ала турган болду дагы. Анан даярданып алгандан кийин Аллах субханаху ва таала Муса алейхиссаламга буйрук берип вахи түшүрдү тугандар. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ва аухайна иля Муса ан асри би ибади иннакум муттабаун. Жана биз Муса пайгамбарга вахи түшүрдүк. Эй Муса, менин бенделеримди түнү алып жөнөгүн. Түндөсү алып жөнөгөнгө, ошо Бани Исраилди алып качканга, Мисирден алып чыгып кеткенге, Фираундун зулумдугунан, кордугунан алып чыгып кеткенге Аллах субханаху ва таала вахи түшүрүп буйрук берип атат. Качан? Түндөсү деди. Түндөсү алып чыгып кетесиң деп атат. Ан асри би ибади иннакум муттабаун. Албетте силер куугунтукка учурайсыңар дейт. Артыңардан сөзсүз түшөт Фираун. Куугунтукка учурайсыңар деп буну эскертүү берди. Фа арсала Фирауну фил мадаини хаширин. Ошондо Фираун шаарларга аскерлерди топтой тургандарды жөнөттү. Топтогула. Булар түндөсү алып чыгып кетишти. Эми карап туруп, алардын дагы Кыптилердин бир топ байлыктарын кошо алып чыгып кетти. Алтын жасалгалардын бардыгын. Андан кийин Фираунга кабар жетти. Не болду? Бани Исраил жок. Бани Исраил каякта? Түндөсү алып чыгып кетиптир Муса пайгамбар. Мисирден алып чыгып кетип атат. Кийин Фираун анан барды көз ачылгандан кийин кабар жетти. Таң атканда эле бардыгына шаарда кабарын берди. Аскерлердин бардыгын топтогула, куралдардын бардыгын даярдагыла. Булар азыр көрсөтөбүз деп. Не кылды? Инна хаулай ла ширми Инна хаулай ла ширмизатун qalilun. Булар өтө бир аз эле топ деди да, өздөрүнө салыштырмалуу. Бул болсо риваяттарда келет, Бани Исраил 600 миңдин тегерегинде бар эле дейт. 600 миңдин тегерегинде. Ал эми аркасындагы Фираундун аскерлери болсо 1 миллион 600 миңдин тегерегинде дейт. Ошолорго караганда салыштырмалуу буга аз да, ошон үчүн айтат, булар аз эле топ дейт. Ва иннахум лана лагаидун. Фираун айтат, булар бизди аябай ачуулантырды дейт. Жинибизге тип, мынакей бизди ачуулантырды, ачуубуз келип турат дейт. Ва инна ла жамиун хадирун. Жана биз баарыбыз куралдуу, сак болуучуларданбыз дейт. Буларда демек бардыгы Фираундарда куралдары бар. Бардыгында аттары бар, бардыгында даярдык, аскерлик даярдыктары бар. Ошон үчүн айтат, мынакей биз сак болуучуларданбыз деп. Фа ахраджнахум мин жаннати ва уюн. Ушинтип Аллах субханаху ва таала Фираунды дагы Мисирден аскерлери менен бардык ошо желдеттери менен кошо сыртка чыгарды. Мисирдин сыртына чыгарды. Кайсылардан? Бактарынан, булактарынан, казыналарынан, сыйлуу жайларынан, ошолордун бардыгынан чыгарды. Себеп ошо Алла Тааланын нематтары болчу, ошолчу. Аларга ушундай Фираундарга ушундай бактарды, булактарды, сыйлуу жайларды, нематтар ушунча чачып берген эле. Ошону нематты пайдаланып, немат берүүчүгө шүгүр кылып ыйман келтиргендин ордуна мынакей убактынча берди. Эми Алла Таала айтып атат, фа ахраджнахум, аларды биз чыгардык дейт. Эми кандай боло турган болду чыгарса? Барып азыр алып барат.
Kadalika wa awrasnaha bani Israil. Мына ушинтип биз алардын бардыгын Бани Исраилга мурас калтыра турган болдук дейт. Мынакей. Азыр Фирауунду чөктүрүп бардыгын жок кылганда, аны булардын бардыгы кимге калат? Сыйруу жайлар кимге калат? Бактар кимге калат? Бул булактар кимге калат? Булардын бардыгын Бани Исраилга мураска Алла Таалам таштап атат. Фаатбаухум мушрикин. Фираун алар эмне кылды? Кыскасы, алар күн чыгары менен алардын аркасынан түштү. Аны ишрак убактысы коет, күн чыгар замат болду деп туруп, алар кетип калганда түндөсүчү. А Фираун өзүнүн аскерлери менен ошол күн чыгар менен алардын аркасынан түштү. Фаламма тара ал-жам'ан кала асхабу Муса инна ламудракун. Кыскасы аркасынан барып булар уже жакындап калышты. Качан эки топ бири-бирин көрүшкөндө, демек Бани Исраил Фираундун аскерлерин көрдү келатат. Фираундун аскерлери Бани Исраилди көрдү, жетип бара турган болуп атат. Качып жөнөштү. Алар аз, булар куралчан. Эми барып туруп бардыгын эми өлтүрө турган болуп атышат эми. Муздаган иттак эле Фираундун зулумдугу бардыгы бир билет эле, кандай болбосун эми өлтүргөнгө жакындап калды. Мындайынан карай турган болсок, нар жагында деңиз турат. Эч кандай жол жок. Деңизге чөгүп өлөсүн. Аркага кайта турган болсок, Фираундун аскерлеринин канына чөгүп өлөсүн. Бул жактан деңизге чөксөң, аркасында Фираундун канына чөгүп өлөсүн. Булар ушундай момент, ушундай ортодо тупикке токтоп калды да. Аркасынан ушу бири-бирин көрүштү. Ошондо асхабу Муса алейхиссаламдын шериктери, булар Бани Исраил 600 миңге жакын, булар айтышты. Инна ла мудракун. Охо, биз камалдык. Биз кармалдык деди, болду. Бизге булар жетип келишти. Биз кармалдык эми. Алдыдагы жол жок, аркага дагы жол жок. Мынакей. Ушул ажал, ушул өлүм, ушул кыямат деген ушу турбайбы депчи. Мындайда эми Муса алейхиссаламга Алла субхана ва таала мурда деле вахий берип, убада берген эле, кыжарат болбо дегенде Муса алейхиссалам дароо эле айтты. Кала калла. Эч кандай андай эмес. Кармалдык, алар жетип келди. Мындай эмес деди, эч кандай. Жолубуз жабылбайт. Пайгамбарлар дайыма Алла Тааланын кудуретине назар салып турат экен. Дайыма булардыкы махлуктун аспаптарын, материалдык нерсени карабай, рухани Алла Тааланын жок жерден жол ача турганга ушундай үмүттөнүп, ушундай алар үмүтсүз болбойт экен пайгамбарлар. Ошон үчүн булардын сөзүн 600 миңге жакын Бани Исраилдин сөзүн какты бардыгын. Силер айткандай эмес деди. Жок, андай эмес. Биз камалдык эмес, биз кармалдык эмес. Анда эмне? Инна ма'я робби. Албетте менин Роббум мен менен бирге деди. Менин жараткан Алла Таалам мен менен бирге. Саяхдин, ал сөзсүз мага жол көрсөтөт. Ал мага жол көрсөтөт кандай кылып чыкканды. Бул жерден жолдон алып чыгып кеткенди Алла Таала мага жол көрсөтөт деп мынандай үмүт, мынандай бекем менен айтты. Фа аухайна ила Муса, ошондо биз Муса пайгамбарга вахий түшүрдүк. Муса пайгамбарга буйрук бердик. Ани дриб би асакал бахр. Сен аса таягың менен деңизди ургун депчи. Аса таягың менен деңизди ургун деген буйрук келди Муса пайгамбарга. Болсо Муса алейхиссалам эми акылга салганда, ул аса таяк менен деңизди уруп не кылат? Ал сууда ал. Анан көрөк Фираундун болбосу дегене, бир ушу Фираунду башка ура албасаң, Фираундун аскерлерин бирөөнү чаап кал башка. Аныстен алар курал менен келип калды. Бирок пайгамбар буну карабайт экен, пайгамбар Алланын буйругун карайт экен. Алла Тааланын буйругу эмне болду? Деңизди ур деди. Бирөөнү башка чаппайлы кой. Бирок сен деңизди ур деп атат мынакей. Деңизди ур деди эле. Урду. Фанфалака факана куллу фиркин катаудил азим. Таягың менен деңизди ургун дегенде ошол замат деңиз жарылды, жана ар бир бөлүгү бийик тоо сыяктуу туруп калды. Деңизди урганда, субханалла, 12 уру эле Бани Исраил 12 уруга бөлүнөт тугандар. Мына жөөттөр, Израилдер, ушулар 12 уруга бөлүнөт да. 12 уруга 12 жол ачты Алла субхана ва таала. Бир таяк менен урганда, болгондо дагы ушу тоодой болуп, бийик болуп, баягы агып аткан суу
токтоп калды, катып калды. Вот цемент катыгандай эле мындай болду ар бирине. Алла субханаху ва тааля аларга жол ачып берип атат мынакей. Муса пайгамбардын бир урганы менен 12 жол ачылды. Ар бир уру өзүнүн жолуна түштү. Ар бир уру өзүнүн жолуна түштү. Бирден мынакей чыгып баратат. Каттауден адыйм дейт. Жөнөкөй дагы эмес туугандар, өтө бийик тоо сыяктуу болуп туруп калды бардыгычы. Токтотуп койду Алла субханаху ва тааля. Анан эмне кылды? Муса алейхиссаламды бардык Бани Исраил ошо 600 миң 12-ге бөлүнүп 12 жолдон өтүп баратты. Ушуга чейин айтат, бири-бирин көрүп өтүп кетип атышты дейт. Буларды карап өтөт, булар өтүп атасы, өтүп атабыз. Бардыгы ошол жерден жол ачылды, кадимкидей эле. Мына биздин асфальт жолдой эле. Өтүп атат. Бирөө дагы чочулаган жок, бирөө дагы корккон жок. Ага чейин коркуп атышты эле. Эми бардыгы өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин эмне болду? Фираундун аскерлери келди. Аны деле жол буларга Бани Исраилге болсо бизге деле жол буйрса керек деп ойлогон го. Алла субханаху ва тааля айтат: "Ва азлафна саммал ахарин." Кийинкилерди, фираундарды ошол жайга, ошол жерге жакыныраак кылып алып келдик дейт мынакей. Жакыныраак кылып алып келдик. Бардыгына көзүнөн көрдү да, алып келдик. Ва анжайна Муса ва ман мааху ажмаин, сумма агракна ал-ахарин. Ошол жака келгенде Муса менен, ал менен канчо бирге болсо баарын биз куткардык дагы. Кийинкилерди, фираундарды 1.600.000 көбүрөөк аскерлердин бардыгы булар дагы жол бизге дагы болсо керек деп кирди. Башынан аягына чейин полный кирди. Алла Тааланын буйругу келди. Кандай болду? Мурунку калыбыңа келди деле. Мурунку калыбына келгенде ошол жерде барды кыйрады да. Ошончо Алла субханаху ва тааля айтат: "Сумма агракна ал-ахарин." Кийинкилерин биз ошол жерде чөктүрдүк сууга дейт да. Ушунун бардыгын тигилер көрүп турду. Бани Исраил өзү өткөнүн көрдү. Булардын чөгүп атканын көздөрү менен көрүп турду. Фираундун дагы, Кыптилерден, ушулардын бардыгы, фираундердин аскерлеринин бардыгын, өзү бардыгы чөгүп атканын көрүп турду. Демек бул жерде Алла субханаху ва тааlanın кудретин караңыз. Алланын кудрети менен Бани Исраилден бирөө дагы өлгөн жок. Фираундан бирөө да кутулган жок да. Бардыгы ошол жерде миллиону менен жок болду. Инна фи далика ла ая ва ма кана актарухум муъминин. Мына ушул нерседе белги бар. Жана алардын көпчүлүгү момун эмес эле дейт. Момун эмес эле деп, мынакей алардын көпчүлүгү момун эмес эле. Мекке мушриктерине пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы чыккандарга сабак берип атат. Мына карагыла кандай болгон. Ва инна роббака лахуан азизур рахим. Албетте сенин Роббуң ал кудреттүү, райымдуу дейт. Кудреттүү Алла субханаху ва тааля өлтүрүүгө келе турган болсо, жок кылууга келе турган болсо, ага эч кандай нерсенин кыйынчылыгы жок. Сууну таш кылып коет, ташты суу кылып коет. Бул Алла Тааланын кудретин көрүңүз. Алла субханаху ва тааля ушундай кудретти көрсөттү. Эми аса таяктын мужизасын көрүңүз. Болбосо ташка чапса, таштан суу чыгарган эле. Бизге ар бирибизге булак керек, суу керек деп 12 жерден Алла субханаху ва тааля бир таштан суу чыгарган эле. Таштан суу чыгара турган, сууну таш кылып коя турган кимдин кудрети экен? Алланын кудрети экен, караңыз. Ошо сууну таш кылып койду. А таштан сууну чыгарып койду. Бул Алла субханаху ва тааlanын буйругун ким эле аткарбай койсун? Таш дагы аткарат, суу дагы аткарат. Жумшак десе жумшак болот, катуу десең катуу болот. Ташты жумшак суу чыгар десе суу чыгарат. Бул Алла субханаху ва тааlanын мынакей аса таяктын мужизасын, кереметин көрүңүз кандай болду туугандар. Демек Алла Таала кудреттүү, ар-рахим, райымдуу. Демек Алла кудрет жетет. Бирөөгө бүгүнкү күнү күнөө кылып атса дагы, бир аз мөөнөт берип койсо, биз ойлой бербейли, ошо күнөө кылган Аллага жага берет окшойт депчи. Жок, Алла райымдуулугу менен кичине бир мөөнөт берип коет экен. Кичине бир азмаз жылдырып коет экен, макул депчи. Мынакей агай мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва тааля кандай кылды? وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Таха сүрөсүндө Алла субханаху ва тааля айтат ушул эле аяттан: биз Муса алейхиссаламга вахий түшүрдүк, бенделеримди түндө алып чыгыккын, жана сен аса таягың менен аларга деңизден ургун, жол ачылат, кургак жол. Ябасан деп кургакты айтат мынакей.
Сен коркпогун деди мынакей. Аркаңан түшүп калат деп ал жактан эчен коркпогун. Фаатбахум фираун би жунудихи фагашияхум минал ям ма гашияхум. Фираун дагы өзүнүн аскерлери менен артынан түшүп ошол жерге киргенде, дарыяда ошол жерде эме деңиз толугу менен үстүн жаап калды. Ва адалла фирауну кавмаху. Фираун ушинтип өзүнүн коомун адаштырды да, көрбөйсүзбү? Булардын дүйнөсү дагы ушундай бактысыздык менен бүттү. Ахиреттеги дозок ал турган эле кеп. Ва ма хада, алар туура жол тапкан жок. Кыскасы, Фираун өлгөндө фама бакат алейхимус самау вал ард ва ма кану мундарин. Асман менен жер ыйлаган жок буларга. Өлсө өлгөндөр деди да. Аларга, Фираунга жана аскерлерине Куранда Алла Таала айтып атат. Не деп атат ада? Духан сүрөсүндө келет 29-аятта фама бакат алейхимус самау вал ард. Асман дагы, жер дагы аларга ыйлаган жок. Аларга мөөнөт да берилген жок. Шу менен бүттү депчи. Жакшы адамдар өткөндө асман ыйлайт экен. Жакшы адамдар өткөндө жер ыйлайт экен. Эмне үчүн? Бул жакшы амалдарды кылып атты эле, асманга ошо жакшы амалдар көтөрүлүп атты эле. Ошого жараша жакшы акыбалдар түшүп атты эле. Жерге дагы береке, асманга дагы береке, жакшылыктардын алды бердиси болуп атты эле. Ошон үчүн асман жер ыйлайт экен жакшы адам өткөндө. Эми мындай Фираунга окшогон залымдар өткөндө булардын амалдары жаман, туура эмес, буларга эмне ыйламак эле? Ошон үчүн Алла Таала айтат, асман дагы жер дагы буга ыйлаган жок дейт мына. Асман дагы жер дагы буларга ыйлаган жок. Башка жеринде мындай деп айтат: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Biz Bani İsrail'de denizden ötkөргөнүбүздө, анын артынан Фираун жана аскерлери түшүп алып, болгондо дагы багават, адван да душмандык менен, аша чабуу менен аркасынан түштү. Хатта ида адракахул карак. Фираунга чөгү жеткенде, уже көрдү да, уже бул чөгүп атат да. Эми уже айла жок болуп калды. Өлүм болду, өлүм көзүнө көрүнүп калды бугачы. Өлүмдүн оозуна келип калды бул Фираун. Ошончо хатта ида адракахул карак. Качан буга чөгү келип калганда, баш жетип калганда, кала аманту. Фираун иман келтире бербеди. Иман келтирдим деп айтты Фираун. Не деп иман келтирдим dedi? Annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Мынаны караңыз Фираунду. Бани Исраил иман келтирген Кудайга андан башка сыйынганга лайыктуу зат жок Аллага, мен дагы иман келтирдим. Жана мен мусулмандарданмын деп бербеди. Субханаллах. Мынаны караңыз. Бирок ал учур иман кабыл болбой турган учур тугандар. Ал учур иман кабыл болбой турган учур. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан Фираун ушу сөздү айтканда, аманту аннаху ла илаха илля аллази аманат бихи бану Исраил. Бану Исраил иман келтирген Кудайга мен дагы иман келтирдим, андан башка сыйынганга лайыктуу зат жок деп айтканда, кала ли Жабраил, пайгамбарыбыз айтып атат, Жабраил мага айтты дейт. Ушу иман келтире жүргөндө эмне болду? Тамаша ошол жерде башталып атат да. Фираун иман келтире бериптир го. Бул жагы кандай болду? Жок, токтоп тур. Жабраил мага айтты дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Я Мухаммад, эй Мухаммад дейт. Мына ошол жерде мен дейт, суудан алып туруп аны оозуна салдым дейт Фираун. Калима айта албай калсын депчи. Коркуп кеттим дейт. Алла Тааланын райымдуулугу дагы Алла Тааланын райымдуулугу бир кайнап кетеби? Алланын бир райымдуулугу ишке ашып кетеби? Алла Тааланын райымдуулугу да ушундай болуп ага ачылып кетпесин деп, демек ушу имандын эшиги ачылып кетпесин деп, бунун оозуна сууну тыгып бердим дейт Фираун. Токтоп турдун аны. Ошо ойдон бу айта алган жок мынакей. Ошону айтат, махафатан ан тудрикуху рахма, Алла Тааланын мээримдүүлүгү ушуга жетип кетпесин деп, оозуна мен не кылдым дейт, салып бердим дейт. Фа адуссуху фи фихи, анын оозуна мен ушундай жаап анын түртүп ошо суудан салып берген экен да. Айта албай калды деген сөз да бул аны. Кийин не dedi? Al-ana wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala айтат, эмиби дейт.
Болбосо мындан мурда сен өтө тоң моюн кылып турдуң эле го. Жана сен бузукулардан элең го. Аны эми иман келтиресиңби эми дегендей. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ дейт. Мына болбосо мындан мурда сен тоң моюнду кылып, бузукулук кылуучулардан болдуң эле. Эми бүгүнкү күн ошондуктан сенин денеңди биз сактап коебуз деди. Нунаджика бибаданика, сенин денеңди биз бүгүн сактап коебуз. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Белги болуусу үчүн сенин кийинки келе тургандарга. Мынаке айтып атат мына жерде литакуна лиман халфак ая, сенин кийинки келе турган инсандарга ушу бир белги болсун деп, ким Аллага тоң моюнду кыла турган болсо акыбети ушундай болот. Ким Алла Таала кандай болуп акыбети бүттү, кандай жашайт эле, кандай зордук, зомбулук, зулумдуктун несин гана кылбайт эле, бирок Алла Субханаху ва Таала акыбети кандай бүттү, акыбети кандай бүттү, же денесин жерде кабыл албай тургандай кылып. Мына сенин өзүңдөн кийинки келе тургандарга биз мынаны бир белги катары кылып ушундай кылып койдук. Ва инна катира минан нас ан аятина лагафилун. Албетте адамдардын көпчүлүгү биздин аят белгилерибизден бекапар дейт. Бекапар, алар ушу көңүл бурбай мындай чоң немелерге түшүп калат деп. Эми Фираун мейли кайты берди, тоба кылы берди, иман келтире берди, бирок ла янфау нафса иманиха. Аны эч качан анын иманыга пайда бербейт да. Куранда Алла Субханаху ва Таала айткан жери бар. Инналлазина хаккат алейхим калимату раббик ла юъминун ва лау жаатхум куллу аятин хатта ярау адабал алим. Булар Алланын жанчыдагыс азабын көрмөйүнчө булар иман келтиришпейт. Бирок алардын иманы кабыл болбойт, алар кабыл болбойт алардын иманы. Фалам яку янфаухум иманухум ламма раау бa'сана. Биздин азабыбызды көргөн учурдан кийин иман келтире бергенче, анын иманы эч качан ага пайда бербейт деп чечим чыгып атат да. Ошон үчүн хадисте келет, адам баласы тобанын эшиктери ачык дейт. Качанга чейин адамдын ушул жаны каргара деп мына ушу алкымга чыгып мына чыгайын дегенге чейин тобанын эшиги ачык, имандын эшиги ачык туугандар. Эгерде ошол келгенден кийин иман келтирдим деп калса, Алланын азабын көргөн учурда, же болбосо ошо анак ишенди, бу дүйнөдөн кетип атам, баары бир мен бул жакта калбайт экем деп, анда уже кеч болуп калат туугандар. Иман кабыл болбой калат, эшиги жабылып калат. Хадисте келет, экинчиси күн батыштан чыкканга чейин тобанын эшиги, имандын эшиги ачык. Эгерде күн батыштан чыгып калса болду. Тоба имандын эшиги жабык турган. Ага чейин кандай гана күнөөкөр болбосун, эки нерсе. Демек мына алкымга келип, каргара, ушул учурга келип калгандан чейин тобанын эшиги ачык, имандын эшиги ачык. Күн батыштан чыкканга чейин тобанын эшиги ачык, имандын эшиги ачык. Андан кечиксе, анда болду. Мына Фираун кандай кечигип калды. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun. Allah Taala'nın sünneti bendelerinde ушундай жүрүп келген. Мурунтан кылымга арыткан туугандар. Алланын эрежеси, жол жобосу ушундай. Бардык адамдарга бирдей. Ошондой эле мурдагы Муса пайгамбар, Фирауун ошолорго бирдей болгондой эле, ey Мухаммад, силердин сенин үммөтүңө да кыямат күнгө чейин келе турган ушундай эле болот. Жана ва khasira hunalika al-kafirun. Мына ушул жерде тургандар, кафирлар өтө чоң зыянга учурашты. Бу дүйнөдө акыбети кандай менен бүттү, баарына белгилүү, ахиретте дозок күтүп турганы алдагы белгилүү. Жаратканым Алла Таала ошон үчүн баарыбызга иман берсин. Алла Таала баарыбызга амин. Ушул кайсы күн болгон эле десе, 10 Мухаррам Ашура болгон экен туугандар. Ушу Ашура күндө 10 Мухаррамда болгон экен. Фираундун суга чөккөнү, Фираун менен биргеликте 1.600.000 тегерегиндеги аскерлер, куралдары менен, күчтөрү менен чөккөнү бардыгы Ашура 10 Мухаррамда болгон экен, 10 Мухаррамда. Алла Субханаху ва Таала Муса алейхиссаламды Бани Исраилди куткарганы Фираундун зулумдугунан, ушундай бактысыздыгынан, өлүмдөн куткарганы Ашура күн болгон экен. Ушу бир күндө буларды чөктүрүп, ошол күнү Муса алейхиссаламды жана Бани Исраилди куткарып атат туугандар. Булар бардыгы Фираундун аскерлери ойлоду. Кайра кайтып келебиз деп ойлосо керек. Үйлөрүнөн чыккандан кийин.
Бирок чечим чыгып калган Алла Тааланын тарабынан, үйгө кайтып болбойт, болду, бүттү. Канча деген адамдар бар, туугандар үйүнөн чыгат, кайтып келем деп ойлойт, бирок кайтып келе албайт. Ошон үчүн тообада, иманга кечикпешибиз керек. Канча деген адам бар, күн чыкканын көрөт, күн батканын көрбөйт. Канча деген адам күн батканын көрөт, күн чыкканын көрбөйт туган. Ошон үчүн айтканда Ибн Умар радыйаллаху анхума, таңга жетсең, кечти күтпөгүн, кечке кирсең, кечке жетсең, таңды күтпөгүн дегенде. Мүмкүн башка жакта болуп каларсың депчи. Кандай болбосун, бул күн жөөттөр даңазалаган күн. Анткени Бани Исраил Фир'аундан кутулган күн болуп эсептелинет дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединага келгенде жөөттөр ороза кармашат экен. Бану Надир деген урулар бар эле, Бану Курайда деген урулар бар эле, Бану Кайника деген урулар бар эле. Бул урулар жөөттөр Мединада жашашчу эле да. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага хижрат кылып келгенде жөөттөр бар эле. Ауыз Хазраш деген араптардын урулары бар эле, мушриктер эле. Жөөттөрдүн урулары келсе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады: "Силер эмне үчүн орозо кармап атасыңар? Бул кайсы орозо?" деп. Мынакей. Кадиман Наби саллаллаху алейхи ва саллям ал-Мадина вал яхуд тасуму яума Ашура. Пайгамбарыбыз Мединага келсе, жөөттөр Ашура ушул 10-чу Мухаррамда орозо кармашып аткан экен. Факалым не деди? Пайгамбарыбыз айтты: "Ма хадал яум аллади тасумунаху?" Бул кайсы күн силер орозо кармап аткан, бул кайсы күн деди. Эмне кармап атасыңар деди. Факалу, алар жооп беришти: "Хада яум захара фихи Муса ала Фир'аун." Муса алейхиссалам Фир'аунга үстөмдүү болуп, жеңишке ээ болгон күн. Ошого биз шүгүр кылып орозо кармайбыз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтты: "Антум ахакку би Муса минхум фасуму." Эй сахабаларым, силер Муса пайгамбарга, алар мына жөөттөргө караганда силер акылуурааксыңар, ошондуктан силер орозо кармагыла деди. Дагы пайгамбарыбыз өзү дагы, сахабалар дагы Ашура 10-чу Мухаррам күндү орозо кармап келишкен. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийин айткан жери бар, мындай деген жери бар: "Эгерде кийинки жылы мен тирүү боло турган болсом, анда сөзсүз буларга, ушул Ашурага бир күн кошуп, же алдын, же артын кошуп кармайт элем" деп себептегенде, жөөттөргө аларга окшошуп калбаш үчүн мейли 9-у 10-у же болбосо 10-у 11-и Мухаррам айы кармап койгон. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү болот. Ошондо да шүгүрчүлүк кылып, мынакей орозо кармап келишкен экен туугандар. Бул орозо айында орозо кармаган, Рамазан айдын эң улуу ибадаты орозо кармоо болуп эсептелинет. Жана Куран окуу болуп эсептелинет. Бул эң улуу амал. Ушул айда Рамазан айдын урматында, Рамазан айдын эң ушу улуу ибадаты болуп эсептелинет. Кийин Алла субханаху ва таала Муса алейхиссаламды, ошодо Харун алейхиссалам дагы бар эле, жана баягы али Фир'аундун элинин иман келтиргендер, кыскасы айтканда бардыгын куткарып, көздөрү менен Алла Таала кудретин көрсөтүп, кимден дайыма зордук, зомбулук чеккен, кордук көргөн, коркуп жүргөн Фир'аундардын аскерлери менен өз алдында өлүгүн көрсөттү. Буларга бардыгын Алла Таала куткарды. Кийин анан тиги деңизден өткөндөн кийинки окуя боюнча буюрса иншаалла кийинки сабактарда айтып беребиз. Андан кийин анан кандай окуя болот, кандай Таврат китебин берилет, эмне деген иншаалла эжил деп коет, музого сыйынуу маселеси, окуялар, хикаяларны кийинки сабактарда буюрса айтып беребиз.